Саламатсыздарбы, эфирде жаңалықтар Аналпар учысы мен Абайнур Большевиков, алачы бұл күні қаталан оқиялардан қысқача түрмегімен танышыңыздар. Премьер-министр Темир Сариевтің төрағалы алдында чегара қауіпсіздігін сақтау жана бекемдеу бойынша жиын өтті. Демократия жана Жаранды коом коалициясынын өкүлдөрү шаар кеңешинин депутаттарын шайлоодо кеткен катачылыктар менен кемчиликтерге токтолушту. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин өлкөдө мөмө жемиш өстүргөндөрдүн саны өстү. Сулайманта улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде 1916 жыл болуп өткөн үркүнгө карата көргөзмө менен ачылыш болуп өттү. Өлкөдө жардыр уюштурууну көздөгөн террордук уюмдун мүчөлөрү кармалышты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма-сөз кызматы билдирди. Аталган кызматтын терроризмге каршы жүргүзгөн иш-аракеттеринин натыйжасында террордук уюмдун 7 мүчөсү кармалды. Маалыматка караганда алар мекендештерибизде азыркы жол менен согуш болуп жаткан өлкөлөргө жеткирүүнүн жолдорун иштеп чыгышкан. Мындан тышкары Кыргызстанда бир катар террордук иш-аракеттер жасоого даярданып жатышканы аныкталган. Учурда аты аталган террордук уюмдун бардык мүчөлөрү кармалып, камакка алынды. Иликтөө иштери улантылып жатат. Бүгүн премьер-министр Темир Сариевтин төрагалы алдында чегара коопсуздугун сактоо жана бекемдөө боюнча жыйын өттү. Жыйын жүрүшүндө Темир Сариев кыргыз-өзбек чегарасындагы акыркы окуялар сүйлөшүү жолу менен чечилгенин жана мында тиешелүү мамлекеттик органдар өз ишин ыраттуу түрдө алып барганы оң жыйынтык бергендигин билдирди. Өкмөт башчысы мындай окуялардын кайталанбашы үчүн тиешелүү жыйынтык чыгарып, бул жааттагы иштерди күчөтүү зарылдыгын билдирди. Ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтү буга чейин кабыл алган токтомдордун негизинде Кыргызстан аймагындагы башка өлкөлөр пайдаланып келген объекттерди мамлекеттик менчикке өткөрүп алуу жана инвентаризациялоо иштерин улантуу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Темир Сариев бүгүн жаңы дайындалган Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын ыйгар муктуу элчиси Болот Отунбаевди кабыл алды. Жолугушууда Болот Отунбаевга Кыргызстандын Россиядагы элчиси кызматына дайындалуу менен абдан жоопкерчиликтүү милдеттин жүктөлгөндүгүн белгиледи. Темир Сариев Кыргызстандын Россия менен стратегиялык кызматташтыгы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында күчөтүлгөндүгүн билдирип, бул багытта кызматташтыкты тереңдетүүгө маани берүү зарылдыгын билдирди. Өз кезегинде Болот Отунбаев жүктөлгөн милдетти аткарууга бардык күч аракетин жумшаарын айтты. Ош шаарында шайлоонун сепкиндери толук түрдө өтүп бүтө элек. Анткени бүгүн Демократия жана Жаранды коом коалициясынын өкүлдөрү журналисттер үчүн маалымат жыйын куруп, шаардык кеңештин депутаттарын шайлоодо кеткен катачылыктар менен кемчиликтерге токтолушту. Алардын айтымында бир топ шайлоо тилкелеринде жарыян кеч башталып, добуштарды сатып алуу, шайлоочулардын тизмесин түзүү сыяктуу жат жана мыйзамсыз көрүнүштөр катталган. Ошондой эле техникалык жабдыктардын иштебей калуу себебине байланыштуу шайлоочулардын добуш берүү мүмкүнчүлүгү да чектелди дешет аталган коомдун байкоочулары. Бирок карусель, дүңүнөн добуш салуу сыяктуу көрүнүштөр катталбаганын байкоочулар белгилешти. Жалпылап айтканда, жылдагы караганда шайлоо таза өттү деген бүтүм чыгарышкан. Техникалык кандайдыр бир техникалык себептерден улам ошол аппараттардын, ошол жабдыктардын бузулган, мындай убактылуу иштебей калган учурлары көп катталды. Бул өз кезегинде шайлоочулар келет, күтүп турат, 10 мүнөт, 20 мүнөт, анан эми иштебейт экен, иштебей калыптыр деп кетип калып, алар кандай ошол добуш берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. 2014 жылдын 18 май күнү кечинде Ош облусунун аймагында жаш секер кыздын өмүрүн алган өкүнүчтүү окуя катталган. Мектепти жаңы гана аяктап жаткан Олжобай кызы ул кыз достору менен ойноп чыгып, жолдо баратып унаа кырсыгына кабылганбы же киши колду болуп каза таптыбы айтор бүгүнкү күнгө чейин тийиштүү органдар тарабынан жыйынтык чыгарыла элек. 2 жылдан бери тийиштүү адамдар жоопкерчиликке тартылбай жатканын айткан маркумдун ата-энеси журналисттер үчүн маалымат жыйын курушуп, арыз муңун айтышты. Тергөө иштери кыздын өлүмүнө автокырсык себеп болгондугун айтып келишет. Бирок кыздын ата-энеси бул тыянакка макул эместигин билдиришип, күнөөлөр өз жазасын албай жаткандыгын айтышты. Белгилей кетсек, буга чейин иш Кара Суу районунун деңгээлине каралып келсе, учурданы Ош облустук соту өз кароосуна алган. Ушулардын дарынанчы ошо сотко 20 литр бензин алып бардым. Азыр дедим, уже жашнакай жол менен чечип бербесе, мен ушу прокуратурасында сотунан өрттөйм дедим. Чындык жок экен, вообще чындык жок экен. Демедечи, мен мурун газеталардан, телевизордон көрчүмүн. Мен фактически азыр өз көзүм менен көрүп отурам бул нерсеничи. Мен ушу азыркы сот ушу азыр болду дагы ушу чечип берип дагы ушул надыр жакка одуруп койсо дедим мен. Азыр мына 20 литр бензин чачамда өрттөйм дедим. Камаса камай берсин дедим. Мен түгөн бүттүм 2 жылдан бери дедим ужечи. Ал эми кезек дүйнөдө болуп жаткан окуяларда. Саламатсыздарбы, эфирде бүгүнкү күнгө алынган чет элдик кабарлар топтому, студияда Наяз Ашматов. Кипрдин Ларнаки аэропортуна келип конгон А320 учагында туткунга алынган жүргүнчүлөрдүн көпчүлүк бөлүгү бошотулду. Бул тууралуу Египет Эйр аба компаниясы кабарлайт.
Авиакомпаниянын берген маалыматына ылайык учакты туткунга алган кылмышкерлер менен сүйлөшүүлөр аяктап, 4 чет элдик жүргүнчү жана экипаждан сырткары бардык жүргүнчүлөр бошотулган. Мурда учактагы аялдар жана жаш балдар бошотулганын кабарлашкан болчу. Учакты курчоого алган учурда андагы 81 жүргүнчү жана 9 экипаж мүчөсү болгону маалымдалган. Александриядан Каирге учуп жөнөгөн А320 учагы асманга көтөрүлгөндөн кийин эле кылмышкерлер тарабынан колго алынган. Куралданган кылмышкерлер учакты колго алгандан соң Ларнаки аэропортуна конууну талап кылган. Ооган аткезчилер тобу барымтага алган Тажикстандын эки жараны узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулду. Тажикстандын бийлиги ооган аткезчилери менен 3 күн бою тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Натыйжада эки тажик жараны бошотулду. Ооган бийлиги билдиргендей, бошотулгандар бүгүн 29 мартта Тажикстанга жеткирилет. УКМКнын чек ара аскерлеринин башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Мухаммаджон Улухуджаевдин айтымында, сүйлөшүүлөр тажик менен ооган бийлигинин ортосунда ошондой эле аткезчилер менен да жүргүзүлдү. Маалыматка караганда, барымтадагыларды Куляб шаарында абакта отурган 2 адамга алмашабыз деген талап коюшкан. Алар Баңгизат менен кармалышкан. Тажик жарандары аталган талапты аткаргандыктан улам бошотулду же буга кун төлөө жана башка макулдашуулар себеп болду азырынча белгисиз. Араб Эмираттарындагы Аджман шаарында бийиктиги 100 метрде түзгөн калк жашоочу имарат өрттөнүп кеткен. Күйүп жаткан имараттан элди убагында куткарып үлгүрүшкөн. Жабыркагандар катталган эмес. Интернетке киргизилген видеолордон имараттын күйгөн бөлүктөрү асманга учуп, кайра жерге түшкөнүн көрүүгө болот. Кырсыктын кесепеттери тактала элек. Милиция берген маалыматка ылайык 12 мунарадан турган Аджман Ван жашоо комплексиндеги имараттын бир бөлүгү күйүп кеткен. Бул комплекстин эң бийик жерлери 170 метрге чейин жетип, 3000ден ашуун батири бар. Араб Эмираттарында мындай бийик турак жайлар күйүп кеткен учурлар көп кездешүүдө. Эскерте кетсек, ушул жылдын алдында Дубайда 63 кабаттуу мейманкана күйүп кеткен. Имаратты ликвидациялоого 20 саат убакыт сарпталып, курман болгондордун саны 16-ны түзгөн. Белгисиз адам парламенттик комплекстеги туристтер үчүн ылайыкталган борборду ок чыгарган. Вашингтондо коопсуздук кызматы Капитолийге алып барган жолдорду жаап салышкан. Ал жерде АКШ Конгресси отурумдарын өткөрөт. Бул арада маалымат агенттиктери туристтик борборду атышуу болгондугун жазып чыгышты. Associated Press агенттиги билдиргендей, туристтик борбордо ок чыгарган эркек камакка алынды. Бул америкалык парламентке экскурсияга барууну каалагандарды текшерүүгө ылайыкталган жерде болду. Парламентте отурумдар белгиленген эмес, андыктан ал сандагы эле конгрессмен болгон. Капитолийден бир нече квартал алыс жайгашкан Ак уйдагы полиция тарабынан курчалды. АКШ президентинин резиденциясында Пасха байрамына байланыштуу жүздөгөн балдар жана алардын ата-энелери бар болчу. Украинадагы Петр Порошенконун блогу Элдик фронт жана Батькившина парламенттик фракциясынын партиялары жаңы башкаруучу коалиция түзүү тууралуу макулдашты. Бул тууралуу радикалдык партиянын фракция лидери Олег Ляшко билдирди. Маалыматка караганда, Петр Порошенконун блогу партиясынан Владимир Гройсманды өлкөнүн премьер-министри кызматына дайындоо боюнча чечим кабыл алынды. Учурда ал жогорку раданын спикерлик кызматын аркалап келүүдө. Ляшко билдиргенде, учурда өкмөттүн жаңы мүчөлөрүн тандоо жана жаңы өкмөттүн курамын бекитүү сыяктуу иштер каралууда. Эскерте кетсек, өткөн аптада Петр Порошенконун блогу Арсений Яценюк башында турган өкмөттү отставкага кетирүү тууралуу резолюция кабыл алып, бул орунга Владимир Гройсманды сунуштаган. Мындай чечимди кабыл алууга реформалардын темпинин түшүп кетиши себеп болгон. Мындан сырткары, резолюцияда министрлер кабинети алгылыктуу иштерди жасабагандыктан жарандардын ишеними жоголуп бараткандыгы айтылган. Жаш балдар сүйүп көргөн Angry Birds мультфильминин жана компьютердик оюндун каарманы болгон Ред Бириккен Улуттар уюмунун айлана чөйрөнү коргоо жана глобалдык климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү боюнча ардактуу элчиси болду. Мындай өзгөчө тандоону Бириккен Улуттар уюмунун климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү бөлүмү ишке ашырган. Уюштуруучулар интернет колдонуучулардын социалдык түйүндөрдө Angry Birds Happy Planet белгиси менен сүрөттөрдү жүктөөгө чакырышууда. Иш-чаранын негизги шарты кайрадан иштелип чыккан товарларды колдонгон учурда Angry Bird Happy Planet белгиси менен сүрөткө тартып социалдык түйүндөргө жүктөө керек. Мындай жол менен уюштуруучулар бүткүл планета жашоочуларын экологиялык проблемаларга көңүлүн бурууну көздөшкөн. Сиздер чет элдик кабарлар менен тааныша алыңыздар. Кезекте негизги студияга узатамын. Кечиңиздер жакшы маанайда улансын. Кыргызстан бажы биримине киргенден кийин өлкөдө мөмө жемиш өстүргөндөрдүн саны көбөйдү. Жер жемиш эгип, аны убагында татыктуу баада сата албаган дыйкандар эми бак тийүүгө ыктап жатышат. Көчөттөгү убактысы өтүп баратканына карабастан, ош шаарынын бир катар аймактарында көчөт сатуу иштери кызып жүрүүдө. Багбанчылыкка өтүүнүн себеби эмнеде? Кесиптешим Кенжебек Маматсадыкова кызыгып көргөн.
Жапалак аймагына караштуу Кеңеш айылынын тургундарынын дээрлик көпчүлүк бөлүгү көчөт эгип анын сатуу менен элек. Мында алма, өрүк, алча, гыларстын көчөттөрү борулуп олтуруп, эң эле көп дегенде 20 000 түпкө чейин көчөт эгип саткан дыйкандар да мына ушул жерде жашашат. Ал эми мында жашагандардын айтымында буга чейин эгилген көчөттөрдүн 40–50% гана араңынан сатылып, болгондо дагы таласка жибериле турган болсо, бул жылы мында эгилген көчөттөрдүн өзүңүздөр көрүп тургандай дээрлик бардыгы 100% өз кардарларын таап кеткен. Өткөн жылы ашып калган көчөттөрүн бул жылы татыктуу баада сатып алган багбандар элдин бак тигүүгө кызыгып жаткандыгына ыраазы. Айтымдарында көчөт алууну каалагандар түштүктүн бардык аймактарынан келишет. Эми мына адырлардан жер бергенден кийин адамдар 1 гектар, 2 гектар, 5 гектаргача бак кылыпты. Ошунун себебинен мына көчөт кетиптир. Мисалы үчүн мына менде 3000 көчөт болгон, азыр бир дана ham калган жок. Былтыр жылдан ашып калганым 3000 та калганты. Азыр бир дана ham калган жок. Элдерди баары эң кеми ушу 2000–3000 сатқан болсо 5000–10000 сатканы ham бар көчөттө. Дээрлик 30 жылдан ашуун убакыттан бери көчөт өстүрүп, аны элге сатып, пайдасын көрүп келе жаткан Эркен Сулайманов даяр көчөттү өстүрүү бир топ түйшүк жаратарын айтат. Бирок колго кирип калгандан кийин мөмө жемишти өстүрүү жер жемишке караганда бир топ жеңил жана учурда алма, алча, өрүк сыяктуу мөмө жемиштерге суроо талап жогору. Картошка экет, картошкага адамдардын спросу азыраак. Базарда картошка мисалы үчүн мына 5 сом, 4 сом болуп атат. А мына нормально өстүрүп жеткизсек, буну 40 сом, 50 сомдан сатсак бизге ошо жөн түшөптү. Мехнатыбыз актайт. Жинде өзүбүздө түшүгүбүздү оңдоп алабыз. Көчөттү талалардан дүң баада алып кеткендигине карабастан, Ош шаарында көчөт саткандар арбын. Атайын соодагерлерди улай эле жерлерден багбандар өздөрү келип көчөт сатышат. Көчөттөрдүн эң төмөн баасы 50 сом. Бул жолу 500гө жакын көчөттү сатууга алып келген Алтынбек Атаманов учурда жарандардын көпчүлүгү бак тиге баштагандыгын белгилейт. Эми алармандар Аллага шүгүр мына көбөйүп атат. Бак Кыргызстанда бак көбөйүп атат. Жылдан жылга 100 түп алган адам 500 түпкө чейин алып атат азырчы. Основной ошо кокон гиластар, анан ошол алма көчөттөр, крипсон алмалар көбөйүп сатылып атат ошол. Көчөт отургузуу мөөнөтү өтүп бараткандыгына карабастан, бул жерге алма, гиларс көчөтүн алуу үчүн келгендердин саны үзүлбөйт. Көп жылдан бери бак тигип, андан киреши алып калган жарандар гиларстан түшкөн киреши жашылча жемиш эгип тапкан кирешиге караганда 10 эсеге көп болоорун кошумчалашат. Азыр таможня союзга кирбедикпи? Мисалы Казакстанга, Россияда эч кандай бул кокон килеш өспөйт. Ал жакта пияз өсөт, картошка өсөт, муктаждык жок да. А биз буну алып барабыз, алар жакшы алышат негизинен алганда. Анан кийин кокон килештин дагы пайдалуу жери бул эч кандай мисалы алма бир жыл алып, бир жыл албаганда эмес, бул кокон килеш дайым алып берет. Дыйкандардын айтымында киреши табуу үчүн көрүлүп жаткан мындай аракеттерге мамлекет тарабынан азырынча колдоо көрсөтүлө элек. Багбанчылыктын жаңы жолдорун алар өз алдынча үйрөнүү аракетинде. Ал эми агрономдор болсо, кокон гиларс кирешелүү жана биздин климатка туура келчү өсүмдүк экендигин билдиришет. Азыр картошка жылдан жылга мына элге менчикке жер берген сайын картошка арзандап атат. Мака оор түйшүк ол деле. Табекөдөн откон түйшүк. Ошол үчүн азыр жерге тийген үлүштөрдү сөзсүз түрүндө мына кокон гилас, алма кылып киргизиш керек. Бак кылыш керек. Көп жылдар бою карадан картошка, сабит сыяктуу жер жемиштер өстүрүүчү эгин талалары акырындык менен мөмө жемиштер бактарына айланууда. Түйшүгү аз, кирешеси мол болгон дыйканчылыктын бул түрү көпчүлүктүн колдоосуна арзыда. Бирок бул белгилүү бир убактан кийин жер жемиштерге болгон суроо талаптын өсүшүнө алып келеби же жокпу, аны азырынча айтуу кыйын. Кенжебүй Маматсадыкова, Бектели Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Аравандык дыйкандар жаз келиши менен эле эгиндерин айдап, экинчи түшүмдү алуунун аракетин көрүшөт. Жаз эрте келген бул аймактын дыйкандардын эгин талаасындагы иш аракетинен кесиптешим болгон Мамашеров кабар алып келген. Жаз жарыш, күз күрөш дегенде жаз мезгили келер замат талаа иштери башталып, дыйкандар эмгектенүүгө киришет. Түшүмгө жетсең алып калдың, болбосо жемишсиз калдың деген ураанды бек тутуп иштеп келе жаткан Исраил Ажы Абдрасулов, Араван районунун Уйгурабад айылынын тургуну. Быйыл 50 сотук жерине капуста эгип, мол түшүм алуунун алдында турат. Ал үчүн оболу үрөөндү туура тандоо зарыл. Үрөөндөрдү голландский үрөөндү алабыз. Голландскийни жаңы сорттарын издеп, жаңысын алышқа аракет кылабыз. Мына жерде азыр Парова деген үрөн бар.
Lemma деген үрөн бар, капуста, пандион деген. Şu 3 сортты еккенбіз. Құда қаласа дағы 25-30 күнде пышат деп үміт қылып тұрамыз. Бир эле жерден 2 жолу түшүм алууга белсенген каарманыбыздын негизги кирешелеринин бири жер иштетүү. Ал үчүн өз убагында жерди зыянкечтерге каршы иш жүргүзүү дыйкан үчүн маанилүү. Зыянкечте албетте onu карабасаңыз болот да. Зыянкечтен карап турсаңыз, таза болот да. Еккен эгениңиз таза болот. Элем сүйүп алат. Карабай калсаңыз, али аркасы совсем курт жегендей болуп башка болуп калат да. Көп артыш керек, ошондой болуп калат. Өзүзү şu Бишкекте şu Ошто сатабыз. Каарманыбыздын кардарлары жыл сайын өсүүдө. Атүгүл капустаны өстүрүүгө кызыккан замандаштарыбыз да Исраил мырзага келип кеп кеңешин алып турушат. Негизгиси ак эмгек, талыкпаган мээнеттин артынан мол түшүм алууга болоорун кошумчалайт. Буга көбүрөөк биз кык салабыз. Койду кыгын алып келебиз. Амопос саламын буга. Анан азотту азыраак саламын. Себеби азот көбүрөөк алиги өстүрүп ташайт да. Ошондон кечке калат. Азот салсак. Биз көбүрөөк ушу кык менен алектенебиз. Аравандык дыйкандар экинчи жолку эген алуу үчүн түрүп же сабиз эгишет. Мындан сырткары мал жандыктар үчүн жүгөрү дагы эгүүгө жетишет. Ал эми башка эгиндерден айырмаланып, капуста эрте түшүм берет. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Бектели Акылбек уулу, Ош Прим жаңылыктары. Президенттин жарлыгы менен үстүбүздөгү жыл тарых жана маданият жылы болуп жарыялангандыктан элибизде ушул кезге чейин басып өткөн орку иш жолдоруна сарысеп салына баштады. Алсак бүгүн Сулайман улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде 1916 жылы болуп өткөн үркүнгө карата көргөзмө менен ачылышы болду. Көргөзмө музей кызматкерлеринин иш планынын негизинде уюштурулуп, андагы материалдарды музейдин фондунан, архивден топтошкон. Негизги максаты кыргыз элинин тарыхында болуп өткөн бул окуяны жаштарга чагылдырып берүү, алардын мекенчилик сезимин ойготуу, ошону менен бирге азыркы бейпил турмуштун кадырына жете билүүгө үндөө жана жарандардын тарыхый билимин жогорулатуу болуп эсептелет. Бул көргөзмө ушу жыл бою турат. Bundan кийин дагы ар түрдүү мектептерден, окуу жайларынан студенттерге чакыруу атайын чакырылып, бул жерде тематикалык экскурсиялар дагы улантылат жылдын акырына чейин. Сиздер Ош Прим жаңалыктарын көрдүңүздөр. Алдыда ММК-демде кеп жана барай менен таанышабыздар. Ал эми жаңалыктардын толук чыгарылышын Ош Прим KG сайтынан окусаңыздар болот. Саламат калыңыздар.